Ош шаарында атайын жарманке уюштурулуп, ага 1,5 тонна эт коюлду. Анда негизинен мал жана жылкы эти алынып келген. Баасы 600 сомдон. Арзан эт жарманкесин шаардык бийлик ишкерлери менен биргеликте уюштурган. Алдыда мындай иш-чараларды жума сайын уюштурууну пландашууда. 6 өгүз бука, бир тай алып келип сойдуртуп, 1,5 тонна ашык эт болду. Жума сайын болот бул. Каждый суббота, воскресеньяга пландаштырып атабыз. Кийинкисине кечеки келгенде уже жол татаал болуп жетишпей калдык да түнү менен. Жарманкеге келген шаар тургундарынын аягы суюлган жок. Этти алып келген ишкерлер продукция бардык талаптарга жооп берип, көзөмөлдөн өткөндүгүн айтышты. Кийинки жарманкелерге чейин базарда эттин баасы арзан болсо, бүгүнкү баа дагы түшөт дейт. Алып бул жактан өзүнүн бойуна эметен цехтен жашына баарын аккуратно союп, аккуратно ушул жерден ичине эттин таза ичине жүрөк эттен кошулуп, анан кичине ич майдан кошулат. Ошол менен таза эт 3 килограммдан 5 килограммдан бөлүп, мынакей бүгүн мондай ярмарканы уюштуруп атабыз. Биз биринчи жолу келип атабыз да. Биринчи жолу эми Кудайым буйрса, Кудай кааласа, эми жума сайын уюштурганга аракет жасап атабыз. Жума сайын келсе бир бааны стабилдүү бааны коюп туруп, ошо элдин чөнтөгүнө карап, ошо эл менен жакшы мамиледе ошо этти камсыз кылабыз деп терең ишенебиз да. Ал эми шаар тургундары базар менен бүгүнкү жарманкедеги баа сезилерлик дешет. Андыктан ар бири 3 килограммдан 5 килограммга чейин сатып алышты. Мындан ары арзан эт жарманкелери тез уюштурулуп турса жакшы болмок деген пикирин айтышты. Базарда азыркы учурда эт 700дөн 670 сом, 680 сом ушундай аркылуу болуп атат. Азыркы учурда бу жерде эттин баасы арзан экен, килограммы 600 сомдон. Анан семиздиги дагы эттин немеси сапаты да жакшы экен. Жылкы этин алдым. Арзан базарга караганда кыйла арзан, жакшы. Ушундай ярмаркалар тез болуп турса жакшы болот эле бизге келгеч. Ото башка элдер кыйналып кичине оорураак болуп атат да, базардан алышкач этти. Ошон үчүн кичине арзаныраак ушундай ярмаркалар тез уюштуруп турса жакшы болмок да. Эске салсак, өткөн айдан баштап өлкөдө эттин баасы 700 сомго чейин көтөрүлдү. Мамлекет бааны турукташтыруу үчүн 3-чү өлкөлөргө мал сатууну убактылуу токтоткон. Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.